Замир Рақиев Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы, муфтий болуп шайланды. Бишкекте бүгүн 26-июнда өтүп жаткан өлкө мусулмандарынын 7-курултайына катышкан 220 делегат бир добуштан анын талапкерлигин колдоду. 43 жаштагы Замир Рақиев Нарын облусунун Кочкор районунда туулган. Египетте университетке даярдоо курсу жана дин негиздери багыты боюнча билим алган. Бишкек гуманитардык университетинен чыгыш таануу адистигинде окуган. Эмгек жолун Чүйдөгү медресенин мугалиминен баштап Нарын облусунун казысы, муфтийдин орун басары кызматын аркалаган. 2020-жылдан тартып Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан. Ал эми Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бакытбек Нурдинов шайланды. Ушул эле күнү Аалымдар кеңешинин курамы да жаңыланды. Анын төрагалыгына Көчкөнбай Сайдуллаевди тандашты. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 14, муфтийликке 9 талапкер катталган. Ал эми Аалымдар кеңешине мүчө болууга 61 киши арыз жазган.